Сиз өзүңүздү алдап жатасыз. Ооба, бул сизге азыр катаал угулушу мүмкүн. Бирок бул чындык. Сиз YouTube'дан 1-2 видео көрүп, 2 макала окудуңуз. Мүмкүн Instagram'дан постторду окудуңуз. Анан, вау, мен түшүндүм. Мен эми мастермин. Мен баарын билип калдым, деп ойлойсуз дагы өзүңүздү тузакка кантип салганыңызды билбей калдыңыз. Элестетиңиз, сиз учактын ичиндесиз. Учкуч эс учун жоготуп, сиз самолетту кондурушуңуз керек болуп калды. Сизди учак башкаруу боюнча YouTube'дан 10 сааттык видеолорду көргөнсүз. YouTube'дан алган билимдериңиз бар. Сиз өзүңүзгө ишенип, штурвалды кармайсыз. Бирок ошол замат денеңиз катып, мээңиз боп-бош калат. Сиз эч нерсени билбегениңизди түшүнөсүз. Эмне үчүн? Анткени түшүнүү бул өздөштүрүү эмес. Бүгүн биз заманбап дүйнө унутуп калган. Бирок Жапониянын эң байыркы чеберлери кылымдар бою колдонуп келген бир сырды ачабыз. Бул философия сиздин мен билем деген иллюзияңызды талкалап, сизге чыныгы ийгиликтин жалгыз жолун көрсөтөт. Бул видеонун аягына чейин сиз эмне үчүн ушул күнгө чейин ийгиликсиз болуп келгениңизди, мүмкүн кантип сиз мастер боло албай жүргөнүңүздү түшүнөсүз. Бул каналдан мен дүйнөдөгү эң кызыктуу жана пайдалуу өнүгүүгө багытталган маанилүү маалыматтарды эне тилибизде жеткирип турам. Ооба, мен азыр профессионал диктор эмесмин. Бирок ар бир сөздү өз жүрөгүмдөн өткөрүп, эне тилимде сиздерге окуп берем. Жана менин башкы максатым биздин эне тилибизде пайдалуу маалыматтарды жеткиликтүү болушунча өз салымымды кошуу. Каналга жазылганды, ой пикир калтырганды унутпаңыздар. Сиздердин ар бир колдооңуздар мага күчтен берет. 1 бөлүм. Габриэль. Сокку астындагы жашоо. Габриэльди таанып алыңыздар. Ал АКШнын катардагы бир шаарында дүкөндө сатуучу болуп иштейт. Анын жашоосу автопилот режиминде. Жумуш, үйгө келет, видео оюндар, уйку, кайра жумушка кетет. Мына ушул жашоо айланпасы айланып атат. Анын жалгыз гана Мэри аттуу сүйлөшкөн кызы бар болчу. Бирок бир кечте Мэри көздөрүндөгү жаш Габриэльдин тынч жашоосун талкалады. Габриэль, мен кош бойлуумун, деп ыйлап кирди. Ошол көз ирмемде Габриэльдин ичинде коркунучтун муздак толкуну жаралды. Ал өзүнүн капчыгын карады. Өзүнүн келечегин карады. Дүкөндүн айлыгы менен наристени кантип багат? Кантип Мэрини бактылуу кылат? Ал ойлоно отуруп чечим чыгарды. Мен программалоону үйрөнөм. Анткени бул тармакта акча көп түшөт жана келечеги кең, деп ойлоду. Ал YouTube'ду ачты дагы 30 күндө программист бол. Python'ду 4 саатта эле өздөштүр деген жалтырак түстөр менен жазылган, жарык түстөр менен жазылган курстарды көрө баштады. Ал чекеден видеолорду көрдү. Ал аларды көрүп ушунчалык шыктанып кетти. Бул оңой эле турбайбы, деди. Ал кооз Notion баракчаларын ачып, түркүн түстүү конспекттерди жазды. 2 жумадан кийин ал Мэриге: "Жаным, камсанаба, мен баарын түшүнүп жатам. Жакында биз жашообузду өзгөртөбүз. Мен жумушка орношом, мен Python'ду үйрөнөм жана программалоо жумушунан көп акча иштеп таап баштайм. Сен камсанаба", деп аны соротту. Габриэльдин биринчи чыныгы сыноосу келди. Ал нолдон баштап бир код жазышы керек болчу. Ал компьютерди ачты дагы, жөн гана 4 саат бою экранды тиктеп, ал жагын баскылап, бул жагын баскылап отуруп өткөрдү. Бир дагы тамга да жаза алган жок. Ал видеодо көргөндөрүнүн баарын түшүнгөн эле го. Эмне үчүн практикада колунан келбей жатат? Бул оңой үйрөнүү иллюзиясы.
Сиз маалыматты ичесиз, бирок аны денеңизге сиңире албайсыз. Мэринин барган сайын курсагы чоңоюп, экөөнүн карыздары да толуп жатты. Ал эми Габриэль өзүн тирүү өлүккө окшоштуруп, үмүтсүздүккө батты. Депрессияга келди. Экинчи бөлүм. Манабу принципи. Баарын көчүрүүдөн баштап. Түнкү саат 2. Көздөрү кызарган Габриэль ютубтан дагы бир видеону таап, аны чукуп көрө баштады. Анан дагы мугалим Джулиан ага мындай деген эле. Сиз эмне үчүн үйрөнө албай жатасыз билесизби? Себеби сиз оригиналдуу болууга шашып жатасыз. Сиз өзүңүздүн методуңузду издеп жатасыз, өзүңүз билген нерселерди кылганы жатасыз. Бул сиздин эң чоң катаңыз деди. Жапондордо манабу деген сөз бар. Бул үйрөнүү дегенди билдирет. Бирок ал ману туура кимдир бирөөнү көчүрүү, кимдир бирөөнүн аркасынан кайталоо дегенди билдирет. Чыгыш мастерлери үчүн үйрөнүү бул өзүңдү жок кылып туруп, устат айтканды толук аткаруу дегенди билдирет. Азыркы заманбап билип берүү өз стилиңди тап, чыгармачыл бол, өзгөчө бол, өз брендиңди түз деп үйрөтүп жатат. Бирок Джулиандын суроосу Габриэльди титиретти. Эй бала, сен али бир тилди үйрөнө элек болсоң, анан кантип ошол тилде сүйлөмөксүн? Сен бул тилди азырынча кулагың менен гана уктуң, сүйлөй элексиң деди. Самурай кылычты кантип үйрөнөт? Ал биринчи күндө өз стилин издебейт да. Мен кандай стиль менен чабам, мен кандай стиль менен кылычымды көтөрөм деп издебейт. Ал устатынын кыймылын миңдеген жолу, денесине сиңгенче, мээсине сиңип калганча кайталайт. Жапон каллиграфы өзүнүн креативдүүлүгүн көрсөтпөйт. Сыры ушунда жатат. Ал эски мастердин тамгаларын колу көнгөнчө кайра чиет, деди. Габриэль ошондо түшүндү. Демек түшүнүүгө аракет кылганмын, бирок туураагы аракет кылган эмес экенмин деди. Джулиан ага сюхари деген стратегияны берди. Бул чеберчиликтин катаал тепкичтери деген стратегия эле. Бул бир нерсенин чебери болуунун 3 баскычын өздөштүрүү. Биринчиси толук баш ийүү. Бул эң кыйыны жана эң башталгыч баскыч. Бул жерде сенин эгоң жок болушу керек. Сенин устатың эмнени көрсөтсө, ошону тамгасына чейин, үтүрүнө чейин көчүрөсүн. Джулиан Габриэльге бир кодду көрсөтүп, эми баарын өчүр жана нөлдөн баштап өзүң жаз деди. Көчүрүп чаптаба, ар бир тамгаңды өз колуң менен терип, ушул жерге жаз деди. Габриэль 10 жолу жаңылып, 11-чи жолу гана туура жазды. Джулиан ага мындай деди. Эгер сен кыйналбасаң, демек үйрөнбөй жатасың. Эгер сен кыйналсаң, анда прогресс жүрүп жатат. Чыныгы билим бул дискомфорт. Чыныгы билимди денең сиңирип жатканда, денең дискомфортту сезет, деди. Бул стратегиянын экинчи баскычы бузуу деп аталат. Габриэль айтты. Бул баскычта биринчи баскычтан өткөндөн кийин гана бул жерде өзүң эксперимент жазып баштайсың. Сенин манжаларың ойлонбой коддорду туура жазып баштап калгандан кийин, ушул экинчи стратегияда эгер мен ушул кодду башкача жазып көрсөм кандай болор деп ойлоносуң. Мүмкүн мен бир нерсени кошумчалап жазып көрөрмүн деген нерсени киргизесиң, деди. Ал эми үчүнчү тепкич эмне болду экен? Үчүнчү тепкич сен устаттан да ашып өтүп, өзүңдүн жаңы жолуңду түзөсүң, деди. Көпчүлүк эле адамдар
экинчи баскычтан өтпөй эле дароо үчүнчүсүнө секиргиси келет. Кимдир бирөөлөр биринчи баскычка келбей туруп эле үчүнчү баскычка секиришет. Оригиналдуу болгулары келет, бирок фундаменталдык билимдери жок болсо, алар көпкө узабайт. Ошондуктан алар жарым жолдо таштап коет. 4 бөлүм. Дерек жана Шошин принциби. Бул наристенин акылындай болгон акыл принциби. Габриэль стартапка ишке кирди. Ал жерден Дерек аттуу мастерди тапты. Габриэль Дерек иштеп жатканда анын жанынан чыкпай, ал эмнени басса ошону кылып, эмнени аткарса ошону аткарып, ар бир логикасын көчүрүп алчу. Дерек кеткенден кийин Габриэль баарын көчүрүп, нөлдөн баштап өзү кайра ар бир тамгаларын терип кайталачу. Бул жерде Габриэль жаңы башталган адамдын акылы деген түшүнүктү колдонду. Сиз канчалык билимдүү болсоңуз дагы, канчалык ийгиликтерди жараткан болсоңуз дагы, ар дайым эч нерсе билбегендей наристенин акылындай үйрөнүшүңүз керек. Габриэль башкаларга кызыктай, күлкүлүү көрүнүүдөн корккон жок. Ал сурады, ал көчүрдү, бир канча жолу кайталады. Бир күнү түнкү саат 3:27 Габриэлдин уулу Ноа төрөлдү. Габриэль уулун колуна алып жатканда ошончолук толкунданып ыйлап жиберди. Ал өзүнүн текебердигин жеңген, үй бүлөсүнө ишенимдүү, келечек кура алган, өзүн мыкты жоокердей сезди. 9 ай мурун мунун эч нерсеси жок эле. Бирок ал устаттын аркасынан тууроону, баш ийүүнү, наристенин акылындай таза акыл менен баштоону, эгосун таштоону тандаганы үчүн бүгүнкү жеңиштерине жетти. Азыр сиз кандайдыр бир нерсени көндүмдүү үйрөнүүдө дагы деле өз методуңуз менен жасап, же бир ыкмадан экинчисине секирип, же өз методуңузду издеп жатасызбы дагы деле? Анда эсиңизде болсун, күчтүү болуу үчүн алгач алсыз болууга жана бирөөнү тууроого жана моюн сунууга даяр болуу керек. Бул видео жөн эле маалымат эмес, жашооңузду өзгөртүүгө берилген белги. Эгер сиз бул философияны жашооңузга киргизүүгө даяр болсоңуз, биздин жолубузга кошулуңуз. Комментарийге жазыңыз. Кайсыл өнөрдү ушул принциптер менен үйрөнгүңүз келет? Ушул принциптерди качан баштагыңыз келет? Биз сиздин жооңузду күтөбүз. Баса унутпаңыз, эгер үйрөнүү оңой болсо, демек сиз бир эле орундасыз. Аракет кылыңыз, көчүрүңүз, үйрөнгөн нерсеңиздин устаты болуңуз.